Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Салам Кыргызстан. Роналдиньо Кыргызстанда 3 күн болоорун айтты. Бразилиялык футболчу Роналдиньо Кыргызстанга келерин өзү билдирди, ал видео кайрылуу кылды. Салам Кыргызстан, Барса расмий Кыргызстанда. Мен Барса легендалары менен кошо 3 күн сиздер менен болом. Жашасын Барса, жашасын Каталония, жашасын Кыргызстан деген ал. Өлкөгө Роналдиньо менен испаниялык футболчу Карлес Пуйол жана аргентиналык футболчу Хавьер Савиола да келишет. Алар Барселона клубунун КМШдагы футбол академиясынын ачылышына катышат. Иш-чара 28-30 август күндөрү белгиленген. Баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип билинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Гөлдө төрөт маалында дарыгерлер ымыркайдын акырегин сындырып алып бийликтөө башталды. Саламаттык сактоо министрлиги Ысык көлдө төрөт учурунда ымыркайдын акыреги сынган окуя боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Окуя 14 августта Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын төрөт бөлүмүндө болгон. Маалыматта ымыркайдын акыреги төрөт учурунда сынып кеткени айтылат. Төрөттүн ар бир этабында медициналык стандарттардын сакталышын текшерүү үчүн атайын топ түзүлдү. Ал окуянын бардык жагдайын тактайт жана ага медициналык берет деп билдирди министрлик. Ошондой эле ички иштер органдары бул факт боюнча өз алдынча иликтөө иштерин баштаганы айтылды. Окуяга тиешеси бар бардык медицина кызматкерлеринин аракетине юридикалык да баа берилип, мыйзам бузуулар аныкталса эң катаал чаралар көрүлөөрү кошумчаланды. Учурда эне балага керектүү болгон медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Кадамжайда өлтүрүлгөн 14 жаштагы кыз 17 жаштагы шектүүнүн ата-энеси 2 күндөн бери президентти күтүп жатышат. 2022 жылдын 4-сентябрында Кадамжайда 14 жаштагы окуучу өлтүрүлгөн. Окуя болгон жерге кароо учурунда колу артка жип менен байланган, мойнунан жип менен муунтулуп киши колдолгон кыздын жансыз денеси табылган. Кылмышка шектелип 4 жаран кармалган болчу, алардын ичинен бирөөсү өспүрүм. 4-декабрда 2 шектүү Оштогу СИЗОдо асынган абалда табылып көз жумган. Ал эми дагы бирөө өмүр бою эркинен ажыратылган. Кылмыш болгон учурда 16 жашта болгон өспүрүмдү сот 10 жылга эркинен ажыраткан. 4-июлда Баткен облустук сотунда өспүрүм шектүүнүн жазасы каралмак. Соттук отурум 9 августка жылдырылып, андан соң дагы жылдырылып кеткен. 15 августта Сереп медиа маалымат агенттигине шектүү өспүрүмдүн жакындары, анын ичинде ата-энеси президентке кайрылуу үчүн Кадамжайдан Бишкекке келип өкмөт үйүнүн алдында отурганы маалым болгон. Өзүнүн шектүүнүн эжесимин деген аял бул жерде алар төшөнчүсү тамак ашы менен 2 күндөн бери жүргөнүн, түндө ары бери басып таң атырып жатканын, алардын көздөгөнү президентке кайрылуу экенин айткан. Биз бир гана адилеттүүлүктү талап кылабыз. Бул жерге келгенибизге 2 күн болду, түнөп жатабыз. Президентке жолукпайын кетпейбиз, анткени биз акыйкаттык издеп келдик. Өспүрүм балага болгону чалуу келген, чалууга жооп берип койгон. Ал учурда бала үйдө болгон. Далилдер бар. Бизди эртең президент кабыл алат деген ойдобуз. Асынып каза болгондун бирөөсү жээни болгон. Энибизге ошол жээни чалган болуп жатат. 10 жыл берип жатканына каршыбыз, ошол үчүн президентке келдик деген ал. Шектүүнүн ата-энеси дагы акыйкаттык керек экенин, президент кабыл ишенерин айтышкан. Садыр Жапаров Өзбекстандын премьери Абдулла Ариповду кабыл алды. Президент Жапаров Кыргызстанга иш сапары менен келген Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповду кабыл алганын өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Жолугушууда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана эки тарапты тең кызыктырган башка чөйрөлөрдө кызматташууну мындан ары кеңейтүү жана тереңдетүү боюнча пикир алышуу болгону айтылды. Жапаров кыргыз-өзбек мамилелеринде эки тараптуу кызматташуунун дээрлик бардык багыттарында чоң өзгөрүүлөр болгонун айтып, мындай биргелешкен ийгиликтерди Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин салымын баса белгиледи. Өз кезегинде Арипов өлкө башчысы Шавкат Мирзиёевдин Дубай саламын айтып, Садыр Жапаров мамлекет жетекчисин президенттик шайлоодогу ийгиликтүү жеңиши менен биринчилерден болуп куттуктаганын белгиледи. Муну менен катар Өзбекстандын премьери Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарында кабыл алынган тарыхый чечимдерге басым жасаган, анын ичинде кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо процесси аяктаганына токтолду деп айтылат маалыматта.
Кыргызстанда көп киреше тапкан ишканалар аталды. Сап башында кайсылар турат? Улуттук статистика комитети Кыргызстанда эң көп киреше тапкан ишканалардын тизмесин жарыялады. Статистикада экономиканын реалдуу секторундагы 23.728 мамлекеттик жана жеке ишкананын маалыматтары колдонулган. Анын ичинен салмактуу делген 200 компания коомчулукка көрсөтүлдү. Сап башында турган 12 ишкана: Comter Gold компания мамлекеттик ишканасы, Манас Элералк ААК ишканасы, Алтын Кен ЖЧКсы, Альянс Алтын ЖЧКсы, Нур Телеком ЖЧКсы, Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасы, Умай Груп ЖЧКсы, Каз Минералс Бозумчак ЖЧКсы, Кыргыз темир жол мамлекеттик мекемеси, Альфа Телеком мамлекеттик ишканасы, Кыргыз Алтын мамлекеттик мекемеси. Тизменин толук варианты менен Statkom'дун сайтынан тааныша аласыздар. Рейтинг 2022-жылы маалыматтарга таянып 5 көрсөткүч боюнча түзүлгөн. Кызматкерлердин саны, түшкөн акчасы, жүгүртүү, дүн киреше жана башка операциялык кирешелер, операциялык ишмердүүлүктөн түшкөн пайда, чыгым, финансылык жыйынтык пайдадан чыгаша кемитилет. Дагестанда май куюучу жайдагы жарылуу. Жапаров Путинге көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Россиянын лидери Владимир Путинге Дагестандагы май куюучу жайда болгон жарылуудан адамдардын каза болгонуна байланыштуу көңүл айтканын өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Дагестандагы май куюучу станциядагы жарылуунун кесепетинен адамдар каза болгондугуна байланыштуу кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атымдан терең кайгыруу менен көңүл айтам. Каза болгондордун үй бүлөсүнө жана жакындарына орду толгусу оор жоготуунун аза кайгысын тең бөлүшөм жана бардык жабыр тарткандардын тезирээк сакайып кетишин тилейм деп айтылат телеграмда. 14 август күнү Махачкалада автосервистен өрт чыгып, жанындагы май куюучу жайга жайылган. Андан кийин жарылуу болуп, натыйжада 35 адам набыт болду. Анын ичинде балдар да бар. Мындан тышкары 60тан ашуун киши ооруканаларга жеткирилген. Урматтуу мекендештер, Каракол шаарынан заманбап жана сапаттуу батир сатып алгыңыз келеби? Бизде сиз үчүн мыкты сунуш бар. Жаңы Каракол резиденс турак жайында ыңгайлуу аянты жана планировкасы менен 1-2-3 бөлмөлүү батирлер сатылат. Дайыр Хаус курулуш компаниясынан Каракол резиденс турак жай комплекси шаардын батыш тарабында жайгашкан. Анда паркинг, балдар аянтчасы, спорт аянтчасы, жабык территория, комплекстүү инфраструктура, премиум классындагы үйлөр. Дайыр Хаус курулуш компаниясы сиздин бардык каалооңуз менен мүмкүнчүлүгүңүздү эске алып, сиз үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүдө. Сиздин кыялыңыздагы батирге азыр эле ээ болушуңуз үчүн бир нече жолун сунуштайбыз. Өзүңүзгө ыңгайлуусун сөзсүз табасыз. Биринчи, бөлүп төлөө. Алгач 30% төлөп, калганын бөлүп төлөсөңүз болот. Экинчи, 100% төлөм аткарып, накталай сатып алууда сизге жагымдуу өзүнчө шарттар дагы бар. Үчүнчү, бартер. Автоунааңызды жаңы батирге алмашсаңыз болот. Кыялыңыздагы батирди Дайыр Хаустан сатып алыңыздар. Биз сиздин ыңгайлуу жашоо шарттары үчүн кам көрөбүз. Дайыр Хаус компаниясынын сатуу бөлүмү менен байланыш 0559 222 244 0704 222 244. Биздин дарек Каракол шаары, Пржевальск көчөсү 130. Саламатсыздарбы? Менин атым Кожоканова Замира Кылычбековна. Каракол шаарында жашайм. Биз ушул жылдын февраль айында келип договор түзүштүк. Ушул компания менен, Дайыр Хаус менен. Менин жолдошум Европада эмгектенет. Ушул үй алабыз деп ошонун артынан иштеп жүрөбүз. Биз 2 бөлмөлүү үй алдык, 6-этаждан. Мен айтат элем, биринчиден Каракол бул өзү абдан мындай кооз, анан тынч, жакшы шаарда. Мисалы үчүн балдарга чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн ушул Караколдо. Анан биз дагы ушул Караколдо эле калып, ушул жерден үй алып, ушул жерден турукташсак деген эле үмүттөбүз. Буюрса, эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ушул жерден үй алып, чогуу УКМК Украинадагы согушка катышып келген кыргыз жараны кармалды. Нарын облусунун тургуну Украинадагы согушка катышып келгени аныкталып, камакка алынганын 15 августта Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, ал 1 августта кармалып, кылмыш иши сотко өткөрүлүп берилген.
УКМК Орусияга иштегени былтыр 22 февралда барып кийин кылмыш жасаган үчүн түрмөгө камалганын, ошол жерден Вагнер жеке менчик компаниясы аркылуу келишимдик негизде Украинага барганын маалымдады. Ошону менен катар Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин Кыргыз Республикасынын жаранын чет мамлекеттик аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актын жасоо үчүн даярдыктын өтүүсү деген беренесине ылайык. Мындай кылмышка баргандардын мүлкү конфискация болоорун жана 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылаарын эскертти. Бул окуя тууралуу Азаттык 14 августта жазган. Украинадагы согушка катышкан Нарындын тургунун кийин туулган жерине кайтып келгенден 3 аптадан соң күч органдары кармашканын, жакындары 27 жаштагы бул жарандын аркасынан Вагнер тобуна кошулганын айтып, Кыргыз бийлигинен ырайым сурап жатышканын кабарлаган. Бул Кыргызстандын Орусиянын тарабында Украинадагы согушка катышкан үчүн кармалган экинчи окуя болду. Лазат Нуркожоева тасмага тартылып жатат. Кыргызстан сулуусу 2020 президент Жапаровдун карындашы Лазат Нуркожоеваны эми тасмадан көрөбүз. Ал социалдык тармактагы баракчасында тасмага тартылып жатканын билдирди. Тартуу иштеринин биринчи күнү жакында Кореядагы дүйнө чемпиондугуна учабыз деп жазды ал. Махачкала май куючу жайдагы жарылуудан жабыркагандардын саны 100дөн ашты. Махачкаладагы май куючу жайдагы жарылуудан улам жабыркагандардын саны 100дөн ашты. Бул тууралуу аймактын башчысы Сергей Меликов ыкчам штабтын жыйынында билдиргенин РИА Новости жазып чыкты. Медициналык жардам алуу үчүн 102 адам кайрылды. Москва убактысы боюнча 6:00 карата медициналык мекемелерде 65 адам бар. Алардын 11-и балдар деген ал. Буга чейин Дагестан медицина борбору жарылуунун кесепетинен 27 адам каза болгонун, алардын 3-өө балдар экенин РИА Новостиге кабарлаган. 15 августта Дагестанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Эске салсак 14 август күнү кечинде Махачкаланын чет жакасында автосервистен өрт чыккан. Анын жалыны май куючу жайга жармашып жарылуу болгон. Жаракат алгандарга медициналык жардам көрсөтүүнү уюштуруу үчүн жерине Россиянын саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары Виктор Фисенко барган. Жабырлануучулар Москванын ооруканаларына өзгөчө кырдаал министрлигинин атайын борту менен жеткирилүүдө. Дагестандын башчысы каза болгон жарандардын үй бүлөлөрүнө $1 миллион берилерин айткан. Факт боюнча тергөө комитети талаптарга жооп бербеген кызмат көрсөтүү беренеси боюнча иш козгогон. Ысык көлдө күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, саат 15:36-да өлкөнүн Ысык көл облусунун аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө болду. Жер титирөө Жетөгүз районунун Подгорный айылында 3,5 бал, Жетөгүз, Светлая Поляна, Ырдык, Мундус, Тилекмат, Кызыл суу, Оргочор, Чоң Кызыл суу айылдарында жана Каракол шаарында 3 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. БШК Тохон Мамытовду Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинен чыгарды. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 15 августтагы жыйынында Мамытов Токтогучук Болотовичти. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 15 августтагы жыйынында Мамытов Токтогучук Болотбековичти Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан 7-чи чакырылышынын депутаттыгынан катталган талапкердин тизмесинен чыгаруу чечимин кабыл алды. БШКдан билдиришкендей, мындай чечим Мамытовдун түшкөн арыздын негизинде кабыл алынган. Мамытов 10 сентябрга белгиленген Ленин бир мандаттуу округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгын шайлоого катышууда. Кыргызстанга 20 миллион сомдук кол сааттарды алып кирүү аныкталды. Манас эл аралык аэропортунда сааттарды мыйзамсыз алып кирүү фактылары аныкталды. Бул тууралуу бажы кызматы билдирди. Эл аралык почта рейси менен келген элдик экспресс чичкасынын дарегинен Малайзиядан келген аба жүктөрүн бажылык текшерүүдө кол сааттар, анын ичинде Бернхард Майер маркасындагы сааттар жана башка көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык келбеген товарлар табылган. Экспертизанын жыйынтыгында кармалган товардын орточо базар баасы 19 миллион 807 миң сомду түзгөн. Мамлекеттик бюджетке төлөнүүгө тийиш болгон бажы төлөмдөрдүн суммасы 4 миллион 700 миң сомду түзөт. Чогултулган материалдар башкы прокуратурага берилген.